Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жаңыл Түмөнбаеванын 80 жылдык мааракесин утурлай Жалал-Абад мамлекеттик университетинин илим бөлүмү 2 күндүк илимий практикалык конференция уюштурду. Алгач окуу жайда окутуучулар жана студенттер менен жолугушуу өткөрүлүп, Түмөнбаеванын басып өткөн жолу, Кыргызстан үчүн жасаган эмгектери боюнча баяндамалар окулду. Сизге окшогон мыкты жетекчилерди көзү тирүүсүн аздиктеп, ар бирибиз жаштар видео контенттерди таратсак, жаштар арасында абдан маанилүү болуп эсептейт. Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, регионалдык башкаруудагы лидердик жана кесипкөйлүктүн феномени аталышындагы конференциянын 2-чи күнү коомдук ишмердин 80 жылдык өмүрү камтылган тасма менен башталды. Анын кылган эмгектери эске алынып, Жалал-Абад облусунун ардактуу атоолу наамы ыйгарылды. Илимий конференция Жаңыл Түмөнбаеванын замандаштарынын эскерүүсү, анын ошол кездеги жасаган эмгектерин баяндоо менен улантылды. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин профессору Гүлдана Токоева Жаңыл Түмөнбаева аял затынын лидерлеринин символу аталышындагы баяндама жасады. Кыргыздын кызындагы бар сапаттары аркылуу өзүн партиялык советтик кызматтарда көрсөттү, жетекчи катары өзүн көрсөттү. Мен эмне деп айтмакчымын, ошол Жаңыл Түмөнбаева ошол Кыргыздын тарыхында келе жаткан Кыргыздын кызынын салтын улап, ошол лидерлигин көрсөттү. Кайсы кыйынчылык учурда болобу, же жакшы жай турмушта болобу, өзүнүн уюштурууч сапаты менен, элге ак пейили менен, кызматы менен айырмаланып келди. Өмүрүн өлкөнүн өнүгүүсүнө жумшаган ишмер аял затынан лидер айымдар көп чыкса экен деген тилегин билдирет. Ал жаштарды билим алууга чакырып, Жалал-Абад мамлекеттик университетине жогорку деңгээлдеги илимий конференцияны уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Окуу жайдагы жаштардын аны менен болгон суроо жооптары кубандырганын белгилеп өттү. Мына студенттер бүгүн суроо бергенде мындай көрүнүп турат. Булар окуп атат. Бирок окуу менен бирге ошону түз эле ишке ашыруу үчүн умтулуп атыптыр. Ушул эң керектүү нерсе. Себеби келечекте жөн жанагындай дипломдун үстүнө диплом деп эле 3-4-5 дипломду жыя бербей, ошол жанагы алган билимин ишке ашырып, анан ошо ишке ашыргандан кийин ошонун үзүрүн көрүп, ошол биздин адам үчүн, киши үчүн, келечек үчүн жакшы болсо, сону боло турганын көрүп турам. Мына ошон үчүн ошого мен дагы эле чакырып кетет элем. Алган билимиңердин баарын тең аягы жагындагы, тиянагы келечек үчүн, жакшылык үчүн, өнүгүү үчүн, өсүү үчүн болуш керек деген. 2 күндүк конференция концерттик программа менен жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, Жаңыл Түмөнбаева Кыргыз СССРнин жогорку советинин 9-11 чакырылыштагы депутаты, мурдагы тышкы иштер министри, мамлекеттик жана коомдук ишмер. Ал 30 жашынан тарта мамлекеттик жогорку кызматтарды аркалап келген.